Kim geldi sana söyleyeceğim? Таза карашпайт экен, карасаңар дагы эле жүрөт. Кечеги сыккандарыбызда мышык келип турган. Бишкектен Жалгечи районунда жайгашкан Рахат Лукум кафесинде 2 мышык жүрөт. Бул тууралуу социалдык тармактагы колдонуучусу билдирип, видеосу менен бөлүшкөн. Мышык жүрө берсин, келемишке караганда таза жана адал деп жазып калтырган ал. Аталган видеонун астына алар чычкандар менен күрөшүүнүн жолун табышкан турбайбы? Кечээ келемиштердин нөмөтү болсо бүгүн мышыктардык экен да. Жакында зоопарк ачса болчудай го, Том менен Джер болду го бул жагы деген сыяктуу ар түрдүү тамашалуу пикирлер жазылууда. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык тармактарда Бишкектеги Рахат Лукум кафесинде келемиштердин самсык коюлган текчеде аралап жүргөн видеосу тараган, коомчулукта талкуу жараткан. Көп өтпөй мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору аталган кафенин ишин токтоткон. 26 июль күнү Чолпон Ата шаарында Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын 5-отурумунун алкагында бизнес форум өтмөкчү. Бул тууралуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктен кабарлашты. Анда туризм, өнөр жай, айыл чарба, жеңил өнөр жай, саламаттыкты сактоо, мейманкана жана ресторан бизнеси, архитектура жана курулуш, маалыматтык технологиялар, логистика жана эл аралык ташуу, маркетинг жана консалтинг сыяктуу кызматташтык чөйрөлөрүндө сөз болот деп айтылат маалыматта. Бизнес форум эки өлкө ортосундагы бизнес өкүлдөрүнүн ортосундагы мамилелерди орнотуу жана кызматташтыкты өнүктүрүү максатын көздөмөкчү. Грозныйда сабалган журналист Елена Милашина менен юрист Александр Немовдун окуясы боюнча Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров өзүнүн телеграм каналында билдирүү жасаган. Билдирүүдө Кадыров кол салгандардын аты жөнүн аныктоо үчүн бардык аракеттер көрүлө турганын белгилеген. Чечебиз компетенттүү кызматтарга кол салгандарда аныктоо үчүн бардык аракеттерди көрүүнү тапшырды. Тиешелүү органдар окуя тууралуу билдирүү түшкөндөн кийин эле ишке киришкен деп жазылган Кадыровдун билдирүүсүндө. Ал эми Кадыров билдирүүсүнө чейин Чеченстандын омбудсмени Мансур Солтоев Милашина менен Немовго кол салууну республикага карата диверсиялык провокация деп баалаган. Ал өз сөзүндө Солтоев тиешелүү органдар тарабынан чара көрүлөрүн жана окуяны көзөмөлдөй турганы билдирилген. Эске сала кетсек, кечээ 4-июлда журналист Елена Милашина менен укук коргоочу Александр Немовго куралчан адамдар кол салып, урт токмокко алышкан. Анда Немов бутунан жаракат алса, Милашинанын манжалары сынып, чачы кырылып, денесинде бир нече жаракаттар бар экендиги айтылган. Буга чейин Елена Милашина Чеченстандагы адам укуктарынын бузулушуна байланыштуу бир нече макалаларды даярдап келген. Ал 20-жылы да Чеченстанда кол салууга дуушар болгон. Быйыл 6 айда жогорку кеңештин чыгымдарын каржылоого бюджеттен 571 миллион 752,1 миң сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирет. Маалыматка караганда каражаттын негизги бөлүгүн жогорку кеңештин депутаттарынын, алардын жардамчыларынын жана башка адистердин эмгек акысы болуп эсептелет. Бул сумма 398 миллион 526,1 миң сомду же бөлүнгөн акчанын 69,7% түзмөкчү. Мындан тышкары дагы 57,2 миллиону башка товарларды, кызматтарды сатып алууга жана 53,9 миллиону социалдык фондко чегерүүлөргө жумшалган. Унаа жана жабдуулар үчүн 21 миллион 339 миң сомдон ашуун. Ошондой эле кызматтык сапарлар үчүн 15 миллион 540 миң сом каралган. Ал эми байланыш үчүн 2,3 миллион сом жумшалган. Кошумчалай кетсек, 12,6 миллион сом жогорку кеңештин төрагасынын резервдик фонду болгон. Талибан кыймылы көзөмөлдөгөн ооган өкмөтү бир айдын ичинде өлкөдөгү бардык чач тараштарга жана сулуулук салондорун жабуу боюнча буйрук чыгарды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Белгилүү болгондой, мындай буйрукту Талибан өкмөтүнө караштуу адепти жайылтуу жана жамандыктын алдын алуу министрлиги чыгарган. Маалыматта буйрук бир айдын ичинде аткарылышы керектиги жана анын күчү Кабулга да, өлкөнүн башка калктык конуштарына дагы тиешелүү экени айтылат. Министрликтен кабарлашкандай, сулуулук салондорунун жабылышынын себептери кийинчерээк жарыяланмакчы. Ага баш ийбей аткарбагандарды бийлик жоопко тартууну убада кылууда. Аялдардын чач тараштагы жана сулуулук салондору Ооганстанда 2001-жылы талиптер кеткенден кийин дароо эле пайда болгон. Бишкек шаарында митинг өткөрүүгө коюлган чектөөнүн мөөнөтү 30-сентябрга чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы эскертет. Маалымдалгандай, мүмкүн болгон массалык башаламандыктарды болтурбоо жана бөгөт коюу максатында
Ошондой эле тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамды жетекчиликке алуу менен 1-Май районунун акимияты митинг өткөрүү жерлерин чектөөнү убактылуу узартуу арызы менен райондук сотко кайрылган. 1-Май райондук соту Жогорку Кеңештин Орусия элчилигинин имараттарынын жанында. Ала Тоо аянтында президенттин администрациясынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында тынч чогулуштарды жана митингдерди өткөрүүнү чектөө боюнча 1-Май райондук администрациясынын чечимин күчүндө калтырды. Бул чектөөлөр ушул жылдын 1-июлунан баштап 30-сентябрына чейин күчүндө болот. Тынч чогулуштар жана митингдер Рыскулов жана Насырдин Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде Максим Горький атындагы скверде өткөрүүгө болот. Бүгүн 5-июлга карата валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөнкүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 10 тыйындан сатып алынса, 88 сом 20 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 95 тыйындан болсо, сатуу 1 сом 3 тыйынга чейин барууда. 1 евроны сатып алуу 94 сом 80 тыйындан болсо, 96 сом 60 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми Улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 80 тыйын деп көрсөтүлөт. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.